катышуучулары биз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген мугалимдери Молдубаев Жусуп агай менен Каныбек Матсаев агайлар Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жарыяланган улуттук дем дүйнөлүк бийиктүү аталыштагы жараткан алкагында комплекстүү олимпиада өткөргөнбүз. Комплекстүү олимпиада 6-7, 8, 9, 10 класстын арасында өткөрүлүп туруп, башка олимпиададан айырмачылыгы бул бир окуучу 5 предметтен, 4 предметтен өзүнүн билим деңгээлин сыноосуна мүмкүнчүлүк бергенбиз. Ага жалпысынан качкан окуучулар катышып туруп, арасынан 2 тур менен өткөрүлүп, анын негизинде апелляциялык тур менен да кошуп туруп, бүгүн мына биз жыйынтыктуу алдында турабыз. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул окуучулар келечекте биздин райондун, облустун, республикадын дамысын ушул окуган предметтер боюнча дүйнөгө тааныткан окуучулар калыптанат деген изги тилек менен бүгүнкү иш-чараны ачык деп жарыялайбыз. Алгачкы сөздү Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары, акимдин орун басары Нурайым Атакановичке беребиз. Арыбыздар, урматтуу устаттар, мугалимдер, ошондой эле биздин келечек муун болгон окуучулар, бүгүнкү силердин мына бул билим күнкү майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул бүгүн силердин ушул майрамыңыздарга негизги мындай бир өбөлгө түзгөн биздин эң бир чыгаан көп жылдык үзүрлүү эмгеги бар биздин устат агайларыбыз Каныбек агай менен Жусуп агайдын мээнети менен өткөн ушул бир көрсөткүчтөрүңүздөрдү жыйынтыгын бүгүн белгилеп отурат экенсиздер. Агай, бул сиздердин эмгегиңиздер. Баягы айтат го, көрүнгөн тоонун ыраагы жок деп. Эртең бүрсү күнү ушул балдар биздин келечегибиз болуп, буюрса ошол мамлекеттик олимпиадалык көрсөткүчтөн республикадан биринчи орунду алат деп сиздер алдын ала даярдык көрүп турат экенсиздер. Анда эмесе майрамыңыздар кут болсун. Ушул агайлардын мээнетин актап, Балдар орун берейин, балдар. Жараткан ийгилигиңиздер мындан дагы жогорку ийгиликтерди алып келип, сиздерди дүйнөлүк олимпиадага жетелеп алып барсын. Саламатсыздарбы, кымбаттуу ата-энелер, кымбаттуу окуучулар, ардактуу биздин эки агайыбыз. Биз бул эки агайыбыз менен Каныбек агай менен Жусуп агайыбыз менен Ноокат эли, Ноокат билим берүү сыймыктанабыз. Ушулар биздин насаатчы, ушулардай болобуз деп биз иштейбиз. Ушулардын жолун жолдойлу. Ушуларды көрдүңүздөр, көкүрөгүндөгү медалдарды. Булар жөн келген эмес, бул эмгек. Баардык ар бир эмгек, ар бири 5 жылдан кыйын эмгекти түзгөн ушулар. Анан ушу агайлар уюштуруп, ушундай жакшынакай олимпиаданы азыр агайыбыз айтып кетти. Биздин келечекте резерв деп. Биз дагы ошону кошулабыз ошо сөзгө. Себеп дегенде биз ушу силерден үмүтүбүз чоң. Азыр биз силерди агайлар тандап берди. Биз ушу мугалимдер менен, сиздер менен жакын иш алып барабыз. Буюрса, мына 10-11 класска барганда 9-дан баштап белки жогорку олимпиадага катышып, Ноокат элин, Ноокат жерин намысын коргоп, алдыга сүрөт берет деген чоң үмүттөбүз. Биздин ушу келечегибиз сиздерсиздер, мына кымбаттуу окуучулар. Сиздер ушу астыңыздарга койгон максат окуу жана окуу. Ушу жакшы окуп, 5-4 окуп, азыр билип атасыздар, 12 жылдык билим берүүдө кетип атабыз. Ошону сиздер менен жакшынакай, татынакай ишке ашырып алабыз деген үмүттөбүз. Мына азыркы ийгиликке жеткен окуучуларды куттуктайбыз азыр. Рахмат. Анда эмесе ошол билим менен бийикке талаштагы олимпиадабыздын негизги демилгечилеринин бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген мугалими Молдубаев Жусуп айга. Рахмат. Арбаңыздар дагы бул жолу баардык ата-энелер дагы, балдарын дагы. Бул иш-чаранын өтүлүшүнүн түп максатында бир максат бар эле. Бул биздин биринчи кезекте биздин районубузда ушундай бир учкул канаттуу кыялкеч балдарыбызды тандап алайлы деп. Анан ошолор менен андан ары иш жүргүзүшкө мүмкүнчүлүк болуп калат. Болбосо билинбейт экен да мындай. Жалпы жарыш кылбаса күлүк чыкпайт экен да. Жарыш кылып бир күлүктөрдү аңдап алайлы дедик эле. Экинчи максаты бул өмгөк болсун дедик эле. Өмгөк деген сөз бул стимул деп орусчасын жакшы билесиздер. Калгандарга өмгөк болсун дедик эле. Ушу балдарга теңелем деп
Kalgandары дағы çamınsın, çapsın, untulsun. Buna toktobosун dedi gele. Себеби өмгөк болгондо токтобойт. Мен ошодон нем калдым деп. Az калгандар бар. Ошентип районубузга жалпы ушул саамалык, ушул жакшылык, ушул шарапат жайылсын деди геле. Кудайга шүгүр ошондой эле болду. Ошондуктан баардыгыңарды катышкандардын дерле. Бул жерде жеңилиш деген сөз эмес. Катышкан өзү чоң ийгилик. Көп нерсени көрүп, өзүн салыштырып, өзүн кайрап кеткени өзү чоң ийгилик болду. Баардыгыңарды куттуктайм балдарым. Ата-энелер бул ата-эненин кубанычындай кубаныч жок, бүгүнкү кубанычындай. Şu balasının жанында туруп, баласынын сыйлык алып атканы, демек сиздерге да бул өмгөк болот. Өтө чоң дем болот деп эсептейбиз. Кудайым ошондой болгон болсун. Районубуз дайыма алдыңкы орунда келатат билим боюнча. Мындан кийин дагы жүзүбүз жарык болсун. Амин. Чоң рахмат. Анда азыркы куттук сөздү Ноокат райондук билим берүү кызматынын кесиптик бирлигинин төрайымы Айпери Кеңеш кызына беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу сүйүктүү окуучуларыбыз, сүйүктүү кесиптештерибиз. Биз ушул олимпиада башталгандан баштап, ошол Беруни мектебинде болгондо баарыбыз чогуу жүрдүк да. Ата-эне катары, мугалим катары дегендей. Ошол жердеги ар бир баланын артында ата-энеси, мугалими кошо чуркап жүргөндүгү бул аябай бир баланын келечегине кайдыгер эмес экениңиздерди көрсөттүңүздөр. Балдардын билим алыш үчүн кандай шарт болсо дагы мындай даяр экениңиздерди көрсөттүңүздөр да, ал үчүн ата-энелерге ыраазычылык билдиргим келет. Ошол эле учурда мугалимдер өзүнүн баласын таштап коюп, баягы окуучусу үчүн күйүп жанып ушу биринчи орунду алса экен деген ниетте жүрдүңүздөр да. Анан ошончо бир 3000ге жакын окуучу катышса, ошонун арасынан сорулуп чыгып, бул жакта отурганыңардан өзү бир чоң сыймык, чоң жетишкендик. Баардыгыңар ушул жетишкениңер менен куттуктаймын. Бул башталышы гана болсун. Кудай насип кылса, ошол жерде аманчылыкта сиздерди республикадан жеңгенде мындай куттуктаганды насип кылган болсун. Бул башталышы гана болуп, ушунда алдыңарга кичине басат койгула. Мен бир эле районду эмес, областты, барып республиканы, керек болсо эл аралык олимпиаданы багындырам деп. Баардыгыңарга ийгилик, ата-энелерге чоң рахмат. Балдарыңыздардын келечегине күйүп жанып, ушундай ийгиликте бирге кызматта иштей бериңиздер. Ушул балдардын келечеги жаркын, заманыбыз тынч, элибиз аман болсун. Рахмат. Сөздү дагы бир демилгечибиз, эмгек сиңирген мугалим Каныбек Матсаев айга беребиз. Урматтуу окуучулар, урматтуу ата-энелер, агай-эжекелер. Мына бүгүн жакшы жөрөлгөнүн жыйынтыгын чыгарып турабыз. Бул жыйынтык силердин эмгегиңер, окуучулар, силердин аракетиңер, мындан кийин дагы ушул азыр бир предмет эмес, 5 предметтен жеңип чыккандар бул өтө чоң нерсе. Ийгилик болсун, келечектеги биздин жогорку маалыматтуу врачтар, мугалимдер, инженерлер отурасыңар. Алла Таалам дайыма силерди колдогон болсун, ийгилик болсун, жакшылык болсун, ата-энеңерге дайыма жардам берген эң жакшы балдардан болгула, жаштардан болгула. Бул жерде окуу куралдар, башкаларды силер ойлобогула. Магазинде алынган китептер же башка деп. Бул магазинде сатылбаган китептер. Мунун ичинде силерге билим жатат. Мунун ичиндеги ар бир тамгасын окуп, ар бир немесин окуп иштеп, окуп чыксаңар, келечекте жакшы адамдар болосуңар. Бул китептерди Кыргызстан боюнча мугалимдер сатып алып жүргөн китептер. Кыргызстан боюнча алган китептер. Бул китептердин авторлору Жусуп агай, мен, Зайнабын агай, Асылым. Ушул биздин китептерибиз, эмгектерибиз. Андан кийин Соманын китептери бар, тесттер жыйнактары. Ошол китептер бар бул жерде. Бул магазинде сатылбаган китептер. Бул китептердин баасы жок, мындай айтканда. Компьютер ноутбуктар караганда дагы бул кымбат турат, негизи. Анда эмесе баштайбыз, гароодо чыга баштайбыз эми. 6-класстар боюнча билим менен бийиктик аятуу аттуу олимпиаданын жеңүүчүлөрү боюнча иш баштап атабыз. Анда эмесе активдүү катышкандыгы үчүн Ойталак орто мектебинин окуучусу Жапарова Асия. Активдүү катышкандар, Анда эмесе кийинки окуучубуз Арапбаева Бөкөмбаев атындагы орто мектебинин окуучусу. Баркиев атындагы орто мектебинин окуучусу. Андан кийин Дарусу Амадиллаева. Сертификат жана баал бекитилген да.
Darısı orta mektebining o'quvchisi Ahmadillayeva. Qattayotganda o'shaning uchun ati jo'ni to'liq yozish kerak bo'lib qoldi. Ondan keyin Normatov atındagi o'rni o'rta mektebining o'quvchisi Ömürbekova Marziya. Bormi? Kelibdir, ha? Olib qo'ying unaqa. Ondan keyin Jida o'rta mektebining o'quvchisi Abduqaliqov. Qo'l chaqib qo'yamiz, ha? Kengash o'rta mektebining o'quvchisi Sharabidinova. Aktivga chiqqanligi uchun. Sertifikat janob Ma'lum berilgan. Emi 3-chi o'rinda olganligi uchun Parpiyev atındagi o'rta mektebining o'quvchisi To'lenov Nurislam. Planshet janob Ma'lum berilgan. 3-chi darajadagi diplom, planshet janob Ma'lum berilgan, ha? Azamatsin Bobul atındagi Barg'ı o'rta mektebining o'quvchisi Jusupbekov Aruke 2-chi o'rinda olganligi uchun planshet, 2-chi darajadagi diplom janob Ma'lum berilgan. Ana planshetlar chiqarib qo'yishdi. İçinde planshet var, çok genç çocuklar. Birinci o'rinda olgani uchun, 6-klassda birinchi o'rinda olgani uchun Ko'kjar o'rta mektebining o'quvchisi Quvantayeva Jibek. Notebook janob Ma'lum berilgan. Birinchi darajada diplom bersin. Bankerden kızı. Atayın sertifikat janob Ma'lum berilgan Mamrazakova. Kimin adı? Ümit Ay. Sertifikat janob Ma'lum berilgan. Ondan keyin Atanbekova To'xtorov atındagi o'rta mektebining o'quvchisi. 2-klass. Ma'lum berek janob sertifikatni istagan. 3-chi o'rinni qamsi qilgani uchun Al-Xarezmiy o'rta mektebining o'quvchisi Nosirov Ahadillo. Qo'chov. Planshet janob 2-chi darajada diplom bersin. İkinci o'rinda olganligi uchun Xudoyberdiyev atındagi Jataq litseyining o'quvchisi Qadirberdiyev. Qo'lchavaylar, qo'lchab qo'yamiz. Planshet janob diplom bal berilsin. Birinchi o'rinda olganligi uchun No'qat bilim xonasining o'quvchisi Sheranov Bayinbek. Notebook janob Ma'lum berilsin. Bardırdan var. Rahmat. Emi 8-klass bo'yicha arxitektura chiqqanligi uchun Argun o'rta mektebining o'quvchisi Jamalova. Bormi? Keldi, rajada qo'yadi aka. Tajvay o'rta mektebining o'quvchisi Jalmamatova. Kel. To'xtog'ol Santrol maktabi internatining o'quvchisi Abjaparov Bekjan. Bormi? Abjaparov. Mahmudov atındagi o'rta maktabining o'quvchisi Abdulazizov. Keladi. Sertifikat Ma'lum berilgan. Parpiyev atındagi o'rta maktabining o'quvchisi Muhammedova. Rayana. 8-klassda. Muhammedova Rayana. Parpiyev atındagi o'rta maktabining o'quvchisi Toshpo'latova Fatima. Beşiktaş o'rta maktabining o'quvchisi Eshmatova Odina. Bormi? O 4-chi o'rinda. 4-chi o'rinda. O'tirtaymiz. Annemese 3-chi o'rinda olganligi uchun Xudoyberdiyev atındagi o'rta maktabining o'quvchisi To'qurova Marjana. 8-klassda Xo'jaov. Planshet, diplom janob Ma'lum berilgan.
Экинчи орунду алгандыгы үчүн Кудайбердиев атындагы орто мектебинин окуучусу Абдуманапова. Планшет, диплом, бал белгисин алат. Биринчи орунду алгандыгы үчүн Парпиев атындагы орто мектебинин окуучусу Тынчтыкбекова Сумая. Ноутбук, диплом жана бал белгисин алат. Тогузунчу класстар боюнча Токторов атындагы орто мектебинин окуучусу Камалова Асер активдүү катышкандыгы үчүн. Барбы? Келе кал. Тажыбаев орто мектебинин окуучусу Абдиладилова. Момунова Сумая. Момунова Сумая. Мамуров атындагы орто мектебинин окуучусу Абдиладилова. Бunda Sumaya okşayıp. Abi Mamurov. Kaç paysa? Yok gene. Keyingisini oku. Nokat bilim kanalının okuyucusu Kamilov. Sertifikat jana bal bektiriyor. Krupskaya atında orta mektebinin okuyucusu Abduvahidova. Abduvahidova. Mamurov atında orta mektebinin okuyucusu Mıymanbayeva. Mamurov devlet durar bir daha. Zaparov atında orta mektebinin okuyucusu Egenova Gülburak. Sertifikasını bal bektiriyor. Üçüncü orundu kamsızlandığı için Nokat Bilim Kanası'nın okuyucusu İbrahimov Daniel. Planshet diplomda mesela. İkinci orundu kamsızlandığı için Taşbaltayev. Nokat Bilim Kanası. Birinci orundu kamsızlandığı için Doktor Vatında Orta Mektebi'nin okuyucusu Manasbekov Aydana. Orta Nokat Bilim var. Karapadan çıkma işçi var mı? Anda mesela 10. klaslar boyunca aktifliği kaçkanlık için Bogul atında orta mektebinin okuyucusu Avaz Bekova. Uluk Bey orta mektebi okuyucusu Kadirova. Bogul atında Varg orta mektebinin okuyucusu Abdimannapova. Nokat Bilim Kanası'nın okuyucusu Abdülhamitova. Var mı? Abdülhamitova. Kaç para? Cıdık bakıyoruz ha. Bogul atında orta mektebinin okuyucusu da Nur Mamatova. 10. klaslar. Üçbay orta mektebinin okuyucusu Cunutova. Alın Kuşanbay adında ana orta mektebinin okuyucusu Turdukulova. Sertifikat jana bal beklemişsin abi. Üçüncü orunda algandığı için Aral Orta Mektebi'nin okuyucusu Mama Rasulova. Planshet mensin var. Ben başka taraf. İkinci orunda algandığı için İkinci orunda algandığı için Mamat Kulova. Planshet mensin var. Kol çalağız ha? Aral Orta Mektebi. Birinci orunda algandığı için Taşbolotova. Taşbolotova, Aral Orta Mektebi. 10. klastan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü orundu. Alın Kuşanbay adında Aral Orta Mektebi aldı. Kol çalağız ha? Kımbatlı okuçular, bugün aябай жакшыракай белектер болуп турат. Биринчи очередь ноутбук, планшеттен да китеп баалуу болуп эсептелет. Ошо китепти окусаңыздар, планшеттен да, ноутбуктан да көп нерсе аласыздар ал жерден. Эмне де
куттуктайбыз. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Сиздерге ийгилик. Дагы биз сиздердин көп жерде жакшы ушундай окуу билимдериңерди көрсөткөндөрдү көрөбүз эле. Урматтуу ата-энелер, рахмат сиздерге дагы. Ошондой эле биздин келечек муун балдарыбыз, ата-энелер. Мен бир нерсени баса белгилеп кетейин. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичтин 2024 жылдын 18 декабрындагы 369 улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген жарлыгына негиз ушул агайлардын жана билимди бере берип анализин албагандан кийин ал билимдин кереги жок да негизи. Мына ушинтип анализ жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп, сиздердин алган билимиңиздерди текшерип, ошонун натыйжасындагы майрамды уюштурган ушул агайлар силердин демиңер десем болот да. Мына ушул агайдын демин алып, анан силер ушул билимиңер менен бийиктикке чыгасыңар. Балаң жакшы болсо ата-эненин бактысы дейт, урматтуу ата-энелер, силерге дагы терең ыраазычылык. Бул берген меректе сиздерге карыз. Бул карызды алып туруп, анан кайрадан олимпиадага жакшы даярданып туруп, кийинкиде ошол дүйнөнүн белектерине ээ болгула. Эки агайга кол чаап коюлар да. Ата-энелер, урматтуу окуучулар, бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайбыз. Баарыңардын ийгилигиңер кут болсун, алган белегиңер кут болсун. Ошондой эле мына биздин агайларыбызга бекем ден соолук, узун өмүр каалайлы. Аллахым ушул Рамазан айында эмне тилеген тилек, ойлогон максаттары болсо, ошол ишке ашсын. Дайыма ишиңиздерде ийгилик болсун. Дайыма билимиңиздерди балдарга берип жүрөңүздөр. Аллах разы болсун сиздерден. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы окуучулар жана агайлар. Бүгүнкү иш-чара өтө сонун өттү. Бардык окуучулар өтө сонун белектерди бердиler. Кани агай менен Жусуп агайга чоң рахмат айтабыз. Колунан келгенче бизге өтө сонун белектерди беришти. Бардык ушул жердеги бардык агайларга, эжекелерге чоң рахмат айтабыз. Рахмат, чоң рахмат. Анда келгениңиздерге ыраазы болуңуздар.